Assalamu алейкум, урматтуу таластык туугандар. Сиздер менен жаз алды көрүшүп турганыма аябай кубанычтабыз. Менин атым Бекболот, фамилиям Гуламов. Баткенден боломун, Тагыраагы Кадамжай районунан боломун. Кайрат деген дыйкан чарбаны жетектейм, ошондой эле Бага Сүрөө Кыргызстан деген жеке каналым бар. Сиздер менен мындай жүз көрүшүп отурабыз. Араңыздарда мына жакшы агрономдор, жакшы практиктер, жакшы дыйкандар, жакшы багбандар отурат. Талас жергеси ушунчалык Кудайым берген жерлердин бири да. Биз ушунчалык сонун жерде жашайбыз. Суубуз бар. Кышыбыз кыштай, жазыбыз жаздай болот. Бизде баардык мөмө жемиштин баары өстүрсө болот. Сиздерде азыр ыргалдуу багбанчылык боюнча өтө жакшы иштер болуп атат. Талас дегенде биз азыр ушул фасоль дегенди түшүнүп калдык да. Анткени сиздерде ушул эле райондо 25 000 гектарлап өстүрүлөт экен. Сиздердин тармак, сиздердин акцент, сиздердин нан ушул тармак болуп атат. Биздин тармак Кадамжайды билесиздер, негизинен биз акцент алма, гилас, малина. Негизинен менин чарбам 100 гектарлаган багым бар. Ошол чарбаны жетектеймин. Ушул биз үлүш жерибизди 20 жыл мурда эле алма, гилас бак кылып алдык да. Ошол нерсени сиздерге өстүрсө болот бекен, ушул жерде сиздерде практикаласа болобу деген неме менен көрүп атабыз. Сиздерде гилас тиккендер дагы бар экен. Ушул боюнча суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Эгер убакыт жетишпей калса, менин жеке каналымдан көрүп алсаңыздар болот. Бага Сүрөө Кыргызстан, Багдават каналы, ошондой эле Айбек медиа деп азыр 3 медиа тартып атат. Ошол жактардан дагы көрсөңүздөр болот. Туугандар, сиздер менен биздин компания дагы 10 жылдан кийин биздин агро тармак кайсыл жерде болот? Же болбосо 20-30 жылдан кийин дагы кандай болот? Биз 30 жыл мына түйшөлдүк. Өткөн заманда жашадык. Биз ушунчалык мамлекетке ишенип таянып отуруп алган экенбиз. Дагы эле өйдө боло албай атабыз. Канчалаган жерлерибиз суу кайда албай калды. Канча жерлер суу жетпей калды. Канча жерлерибиз чөл болуп жатат. 30 жылдан бери туугандар кайрак жериңерге бара элексиңер. Ошол жерде иштете элексиңер. Иштетсек дагы ал жерге буудай арпаны гана себеп коюп атабыз. Буудай арпаны себеп коюп атабыз. Бирок ошону биздин өстүргөн буудай арпабыз жемден башкага жарабай атат, туурабы? Туурабы туугандар? Жарабай атат да. Себеби биз Казакстан менен тең тайлаша албай атабыз. Биз ордубузду, багытыбызды аныктай албай атабыз. Биз бирге албай атабыз. Дагы эле баягы чачыранды бойдон. Биздин жаштарыбыз ошон үчүн миграцияга кетип атат. Эгерде биз миграцияга кете берсек, сырттан тынбай жашылчасынан баштап, помидор бадыраңынан баштап, алмасына чейин кабыл кыла берсек, анда биздин мамлекетибиз жок болуп бараткан мамлекет болот туугандар. Бул эң өкүнүчтүү. Бул душмандык бул. Эгерде биз сырттагы 5 сомдук ишти артык көрүп, өзүбүздүн жерде бүгүн жасай турган 1 сомдук ишти кылбасак, анда жок боло турган мамлекет экенбиз да. Ушундай болуп атат келечегибиз. Туугандар, биз өзүбүздүн багытыбызды аныктап алайлы. Каяка барабыз? Кандай чарбачылык жүргүзөбүз? Азыр акырындап бир аз болсо да мотивация болуп атат экен сиздерде. Карлик бакты тигипсиздер, мал чарбачылыгы боюнча жакшы иштер болуп атат. Акырындап жол таап бараткандайбыз да биз. Качан гана айыл тармагы көтөрүлмөйүнчө эч качан мамлекет өнүкпөйт. Чоңдор өзгөрсүн дейбиз. Биз өзүбүз өзгөрмөйүнчө эч качан өзгөрбөйт туугандар. Өзгөрбөйт. Акаевди билесиздер, Японияга барганда эмне сураган? Бизде завод, фабрика куруп бергиле. Биз ушундай жаңы мына эгемендикти алдык. Биз өнүгүшүбүз керек, бизге ушундай технология керек деп туруп, ал жерден биринчи ошолордон сураган. Билесиздер, биздин акчаны биринчи япондор каржылап берген. Ошондо Акаевга бизде мынабул подарка сага деп 2 коробка пила курт берген экен. Пиланы билесиздер да? Пила курт, жибек курт. Жибек куртту берген экен, 2 коробка берген. Мына тууганым ушул аркылуу силер көтөрүлүп кеткиле деп. Көрсө ошол нерсени япондор туура эле айткан экен. Силер сразу эле көтөрүп кете албайсыңар. Силерде завод, фабрика чүй дегенде эле өнүгүп кетпейт деген ойду айткан экен да. Акырындап силер ушул кол нерсени кол менен жасагыла, акырындап ушул агро тармакты көтөргүлө.
бир аз колуңарда акча болот, курсагыңар тоет, анан силер ушул чоң иштерди акырындап кыласыңар деген ойду айткан экен. Көрсө биз ошол нерсеге эми гана жетипбиз, 30 жылдан кийин. Эми гана ойгонуп келатабыз. Эми гана механизация экенин түшүнүп калдык. Азыр гана спец дегенди түшүнүп атабыз. Дагы деле биздин жаштарыбыз юрфак менен экономфак деп атат. Биз азыр агроном деген нерсеге басым жасабай калдык да. Эң жаш агроном азыр бизде 50-60-тан өтүп кеткен. Алар дагы Союздан калган химияны түшүнөт, Союздан калган технологияны түшүнөт. Азыр туугандар, биз дыйканчылык, багбанчылык дегенде кетменди түшүнбөшүбүз керек. Биз багбанчылык дегенде биз азыр мына ушул телефонду түшүнүп калдык. Биз ушундай нерсеге өтүшүбүз керек. Бардыгы спец болуш керек. 40-50 гектар жерди бир эле агроном башкарып коюш керек. Суусунан баштап тракторуна чейин өзү эле кылып коюш керек. Ошол жерде бир эле кнопка менен башкарыш керек. Ошол агроном үйдө отуруп алып телефонунда эле отчет алып туруш керек. Азыр ушундай заман өнүктү, бизге дагы ошол технология эми гана келатат. Ошол бактын суучусу, ошол бактын агроному бир эле нерсе менен башкарып коюп атат. Телефон менен эле башкарып коюп атат. Жерге индикатор орнотулган, күндүн ысуучу айтып турган шамал канча сокту, аны биле турган аппараттар бар. Күн 35 градус ысыды, 20 метр ылдамдыкта шамал сокту. Ушул картада 20 сантиметр нымдуулук көтөрүлдү. Б блокко 20 тонна суу айдап кой деп телефон өзү эле башкарат азырчы. Ошондой заманга келатабыз. Биз дагы эле дыйканчылык дегенде өтө артта калган нерсени түшүнүп атабыз. Азыр көпчүлүгүңүздөрдүн жериңиздер бар экен. Азыр биз бул жерде конок болуп көрүп келатабыз да үйлөрдөчү. Үйүңүздөрдүн алдыңыздарда бир 20 сотуктай, 10 сотуктай 1 гектарга чейин жерлер бар экен. Туурабы? Анан четине коргон катары тал менен теректи тигип коюпсуздар. Керек, туура, керек. Анан бир четине кайын, же болсо мөмө бербей турган, же Союздан калган 40 жыл, 50 жыл болгон алмалар бар экен. Ошондой үйлөр бар да. Союздан калган алмалар жедеп каарып бүтүптүр. Түшүм деле бербей калыптыр да, жарым кургап калыптыр. Биз дагы эле ошону кеспей отурабыз да, ал уже миссиясын аткарып бүттү. Ал уже бүттү, анын немеси жок. Карып калды. Азыр мен өзүмдүн сөзүмдү кысакта кичине өзүмдүн сиздерге сунуштайт турган нерсени айтып кетейин. Туугандар, азыр мен жаңы америкалык методду сунуштап келатам. Кыргызстан боюнча сунуштап атам. Эгер ушул метод боюнча өстүрүп берсеңер деп атам, ушул технология менен гилас жетиштирип берсеңер, мен кайра ошону өзүм сатып алайын, биз сатып алайлы. Биздин азыр Кытай менен договорубуз бар. 14 чарба гилас өстүрүп Кытайга сатып атабыз. Болгондо да жакшы акчага кетип атат. Гиластын жакшы жери июнь-июль айында бушат экен дагы. Бактын ичинен эле үйгө кирбейт, ошол бойдон эле кетет экен да. Жайдын күнү эле акча болуп калат экен. Ошол жагы жакшы, сактабайсың. Аны күзгече күтпөйсүң, каптабайсың, түйшүгү жок, үйгө алып кирбейсиң дегендей. Мурда биздин бактарды билесиздер, там бою көтөрүлүп кеткен. 5-6 метр. Кээ бир бактар бар 10 метрге чейин. Ушунчалык аны теришке кыйын. Экономикалык ушунчалык кыйын. Бир адам кечке чейин терсе гиласты бизде 30 килограмм эле терет да. Ага күнүнө 500дөн бергенде 10 адам иштесең 5000 акчаны берип коет азыр. Азыр мен айтып аткан метод бул кыска жапыз. Ошондой эле 1 гектар жерге 1000 көчөт батат. Гилас. Ошол гилас бою кыска болгондуктан кармап туруп эле шагын ийет өзүнө. Кармап терип туруп кое берет, туруп калат кайра. Кайра кийинкисин. Ушундай жол менен болот дагы, бул терүүгө өтө ыңгайлуу. Бир адам бир күндө 200 килограмм жөн эле гилас терип коюлат да. 1 гектар жерден $20,000 акча тапса болот. $20,000. Азыр Чүйдө, Ысык көлдө, Жалал Абадта ушундай чоң бактарды жаратып келатабыз азыр. Азыр 100 гектарга жетип калдык. Биз пайщиктер менен биргеликте иштешип атабыз. Эгер сиздер да уюшсаңыздар, ушундай метод менен кылсаңыздар болот. Сиздердеги жакшы бир географиялык шартты айтып кетейин. Тоого жакын жерлериңиздерде болсо, гилас канчалык кеч бышса, ошончолук жакшы акча болуп атат. Абам айтып кетти го, фасоль менен дарактар бири-бири менен келише албайт экен деп.
Туура кээ бир жаңгактар менен фасолдор келише албайт. Кээ бир бактар келишет, кээ бир бактар келишпейт деген жери бар. Черешня. Гилас дегенди түшүнбөй атат. Кыргызчасы гилас. Чоң. Алча деп вишняны айтасыздарбы? Тура. Вишня. Черешня бул гилас. Кокон гилас деп коюңуздар. Биз көбүнчө кадамжай гилас дейбиз. Бизде азыр Валовый 3 деген сорт бар. Ушул сортторду өстүрүп атабыз. 200 сомдон 280 сомго чейин болуп атат. Бул чоң болгондуктан 28 мм жогору болгондуктан бул Кытайга жакшы кетип атат бул гиластарчы. Ушул географиялык шартты туура келген жерлерге ушундай бактарды кылсаңыздар болот. Мен сөзүмдү көп узатпайын. Сүйлөсөм кечке чейин сиздердин убактыңыздарды алып коем. Абдулла Ташевичти көбүрөөк угуңуздар. Меникин айта турган нерсени давно уже айтып, YouTube'га коюп койдум. Ошол жерде айтып атам. Туугандар, көп жыл күтүп отуруштун кереги жок. Даракты 1 жылда 3 жашка чоңойтуп койсо болот деп тартып, доказать этип ошол немеге коюп койдум. YouTube'да турат ошол жерде. Айбекке телефондоруңарды берсеңиздер YouTube'га. Операторга берсеңиздер бүт каналдар каттатып коет, таап аласыздар оңой эле, кыйналбай. Туугандар, азыр мөмө бербей атат деп атасыңар. Эмне үчүн мөмө бербей атат? 1 жыл берет, 1 жыл бербейт. Себеби бутоону туура кылбай атасыздар. Бакка чаңдаштыруучу койбой атасыздар. Мындан келди бир үйүр бакты багып атасыздар дагы айгыруу жок калып атат. Ошол себептен болуп атат. Тамак ашын жакшы бербей атасыңар. Же бир кайсы бир оору басып калып атат дагы ошол оору кийинки жылга мөмөнү алып коюп атат. Бул бактарды көрдүк, бардыгы эле зыянкечтер басып кетти силер. Багыңыздарда туура эмес бутоо дагы бар. Эски классикалык бактарды көрсөңүздөр, бутоодо өтө чоң секреттин бардыгы. Бутоо өзүнчө бир чоң илим. Биз билебиз, бир гана ушул ортосун ачып коюш керек, күн тийиш керек, шамал айланып туруш керек. Болду. Андан башка бутоонун жолун билбей атабыз да. Бутоонун өтө түрү көп. Жашыл бутоо деген бар, филизин деген бар, чымчык бутоо деген бар, кечиктирип бутоо деген бар. Мунун бутоонун өзүнчө бир чоң илим да. Бутоону жакшы билип алсаңыздар, ал проблема эмес. Мен алманы быйыл уласам кийинки жылга мөмөгө отургузуп коюп атам. Ошол жерде эмне иштеп атат? Метод гана иштеп атат. Болду. Ошол убагында методду кылып койсоңуздар болду. Сиздер бийик өстүрбөстөн ошону кыска бак кылып койсоңуздар да болот. Бийик өсө турганда да түшүрүп койсоңуздар болот. Ошо үйрөткөнүнүн баарын YouTube'га коюп койдум. Ошол жерден жеке көрүп алыңыздар. YouTube'дан көрөсүңөр. Аз кошуп берем. Аз операторго берсеңиздер кошуп коет. Мен сөзүмдү кыскартайын. Болбосо сиздердин көп убактыңыздарды алып коем. Мен 1 гектар гилас тигей. Кандай жол менен тигебиз? Көчөттү каяктан алабыз? Көчөт менен байланышыңыз, пока менде көчөт бар. Менин агро сервисим бар. Ошол жакта өстүрөт, көчөтүн дагы берет. Ошол жактан алсаңыз болот. Анан эгерде бир фуродан көбүрөөк өстүрүп беремин деп туруп биз менен договор кыла турган болсоңор, анда биз сиздер менен 5 жыл иштешкенге даярбыз. Качан мөмөгө кирип кылганча. Анан кайра ошол мөмөнү өзүбүз сатып алганга да кызыктарбыз. Номерун жазып берип койчу мага. Номерун жазып берип койчу. 79 менен 001283. Көчөт койчу. Бир көчөт чоң кичинесине карайт 100 сомдон 250 сомго чейин. 5 жылдык алып болду. 5 жыл болуп калды. Канча бериш керек? Канча бериш керек? Болот. Эмне? Жесем. Кайсыны? Алма. Жок, кайсысын ич берейин атасыз. Эмне бериш керек дегенде? Демофоска берсеңиз болот, нитромофоска берсеңиз болот, эң жакшы гумус берсеңиз болот. Гумусту бериңиздер. 779 Гиласпы? Азыр айтабыз. Жер шартын аныктап тургандан кийин түшүрүш керек. 83. Анан туугандар, бардык эле жерде гилас боло бербейт. Жер шартыңар туура келиш керек. Эгерде жер шартыңарда 1283. муздак агым боло турган болсо, Эки болот. гиластын гүлдөрү суу куруп кетиши мүмкүн. Ошол муздак агымдуу жерге болбойт. Регина тиктирдиңиздерби? Биз Регинага Карина жана Ипут деген сорт койдук.